Билбейм, мен өзү жашоону жеңил кылган жакшы көрөм да. Ким кандай билбейм. Көп адам азыр эл не дейт деген суроо менен кыйналат да. Обычно үйүндө чай ичип атса дагы бир конок чакырабы, бир нерсе болсо дагы ушу конок эмне деп кетет деп баары нерсени кое берет да. Ушундай тууганчылык, дос жар менен карым катнаш үчүн көп нерсенин кереги жок да. Мисалы үйүңдө эмне бар, ошону коюп чакырсаң ал не деп кетсе дагы сен жүрөктөн чакырган болсоң ал бир дагы сөз айтпайт да. Ошон үчүн эл көрсүн кылып канча нерселер болуп атат. Азыр ресторандар болуп атат. Барганда адам көп адам кыйналса керек деп ойлойм да. Музыкадан бири-бири менен сүйлөшө албайт. Таанса болсо кичине түшүп коюшу мүмкүн, кайра отуруп эле баягы. Адам көрө пайдалуураак кылып, өзүбүздүн жашообузга, акыретибизге деле пайда кылып, бир жакшы чакан кылып өткөрсөк дагы болот да. Азыр той өткөрөт, чыгашасы көп, ошо бирөө жаман көрөт да. Мисалы аз кыйналып атканда бир айда 5-6 той өтүп кетсе, карыз алат, кредит кылат. Болбосо бирөө капа болот, мен неге айтпай кой деп. Той өткөргөндө башың айланып кимди айтышыңды деле билбейсиң да өзү. Ошого мен ушуна ниет кылгам. Кичине мен ниет кылчумун. Той өткөрсөм ушундай кыздын үйүнө барып алып келип, анын үй бүлөсүн колдон келишинче жакшы кылып, сый урмат кылып көрсөтөлү деп. Аллах Таала мүмкүнчүлүк берди, ошондой той өттү, жакшы. Кыздын үй бүлөсү да түшүнүп, ушундай өткөргөнүбүзгө Кудайга шүгүр.